Өзбек Ажы Чотонов катуу ооруп жатат. Мыктыбек Арстанбек. Өзбек Ажы Чотонов катуу ооруп жатат. Бул тууралуу коомдук ишмер журналист Мыктыбек Арстанбек Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Ал Өзбек Ажынын кайсы оору менен жабыркап жаткандыгын так айткан жок. Мени жана Өзбек Ажыны ооруп жатат деген маалымат чыгарышыптыр. Чындыгында Өзбек Ажы катуу ооруп жатыптыр. Мен сураштырып билдим. Бизде бир аз алсыздык бар, бирок Кудайга шүгүр, бутубузда басып жүрөбүз. Колубуздан келген чараларды көрүп жатабыз. Ошентсе дагы этият болушубуз керек деген Мыктыбек Арстанбек. Жарандарды бет каап тагынып, тиешелүү эрежелерди сактоого чакырды. Президент Сооронбай Жээнбеков Чубак Ажы Жалиловду эскерип, жакындарына көңүл айтты. 2020-жылдын 11-июлунда белгилүү дин алымы, убагында Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгын жетектеген мурунку муфтий Чубак Ажы Жалилов илдеттен улам дүйнө салды. Элди руханий, диний, адеп, ахлак жактан тарбиялоодо зор эмгеги бар. Ислам дининин көрүнүктүү өкүлү катары өлкөбүздүн мусулмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элеси жалпы элибиздин эсинде дайыма сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Бишкек шаарынын казысы маркум Садриддин Ажы Мажитовдун сөөгү кичи мекенинде жерге берилди. Бешим намазынан кийин маркум Садриддин Мажитовдун сөөгү кичи мекенине болгон Баткен облусту Кадамжай районунун Өрүкзар айылында жерге берилди. Маджитов Садриддин Халиматовичтин өмүр баяны. Садриддин Ажы Маджитов 1972-жылы 22-июнда Тажикстан Республикасынын Яван районуна караштуу Кыргызабад айылында төрөлгөн. 1989-жылы Баткен районуна караштуу Карабак айылындагы орто мектепти аяктаган. Мектеп жылдарында өзүнүн абасы белгилүү аалым Абдисаттар Ажыдан шарият илимин үйрөнгөн. 1989-90 жылдары Өзбекстан Республикасына караштуу Фергана облусунун Кубасай районундарында Калачы айылында устаз молдо шакиртинен илим алган. 1991-жылы молдо Абдисаттар Ажыдан фикх илими боюнча билимин тереңдетип өздөштүргөн. 1993-жылдан 96-жылга чейин Бишкектеги Азирети Умар Ислам институтунда мударрис болуп эмгектенген. 1996-2000 жылдары Баткен облусунун Кадамжай районундагы Өрүкзар айылында медреседе сабак берген. 2000-2004 жылдары Пакистандын Кувейта шаарында Абу Хурайра атындагы Ислам университетинин билимин тереңдетип, дүйнөлүк деңгээлдеги таанымал аалымдардан сабак алган. 2004-2007 жылдары кайрадан Бишкектеги Азирети Умар атындагы Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. 2008 жылдары Мухаммед Админ медресесин түптөп бүдүрлүк кызматын аркалаган. 2008-2014 жылдары Бишкектеги Махмуд Кашкары мечитинин имам хатиби болуп эмгектенген. 2012-2014 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү болгон. 2014 жылдын 20 мартынан азыркы учурга чейин Бишкек шаарынын казысы кызматын аркалап келген. Эне тили кыргыз тилинен башка араб, парси, урду, тажик, өзбек жана орус тилдеринде эркин сүйлөчү. Артында уулу калды. Айгерим Расул кызы: жолдошумдун акыркы 4 айлык маянасына 2 кычкылтек концентраторун сатып алалы деп чечтик. Бул тууралуу ырчы социалдык баракчасына жазып, кайрымдуулук үчүн жардам бере ала турган адамдарды кол сунууга чакырды. Азыркы оор кырдаалда концентраттык аппараттарга, дары-дармектерге, медициналык муктаждыктарга каражат топтоп жатабыз. Кыргызымдын өмүрүнө кайдыгер карабаган инсандар кошулуңуздар, келиңиздер. Кыргызымдын патриоттору кайдыгер карабай алакандай элибизди сактап калганга себепчи бололу. Элибизге, мамлекетибизге жардам берели. Азыркы учурда оору менен күрөшүп жаткан инсандарга Аллахым шыпасын берсин деп жазды ырчы. Күлүп туруп күйдүрүп кете бердиң. Түбөлүк сапардын акырет ааламына. Артыңдан кала берди кош айтышып, сени жакшы көргөн инсандар кол булгалап. Күлүп туруп канчалардын ач калган жан дүйнөсүн дааваттын нуру менен, руханий азык менен тойгузуп, жакшы жолго баштадың.
күлүп туруп акыйкаттын ачыгын так айтып, чындыкты чыркыратып бетке чабып, канчалардын соолуп калган жүрөктөрүн ойготуп, туура жолго салдым. Күлүп туруп үмүтсүз тагдырлардын көйгөйүн чечип, өзүңдүн түгөнгүс асыл насаат сөздөрүң менен жакшы жашоонун жолуна салдым. Күлүп туруп айрыкча коомдун фундаменти болгон канча үй бүлө маселесин чечип, күлүп туруп оорусаң да дүйнө кезип канчалаган сапарда жүргөн бир туугандарыбызды дааваттын мөмөсү менен азыктандырып, динин, мекенин, ата-энесин, үй бүлөсүн, намысын көзүнүн карегиндей сактоого, кайда болсо да жараткандын жолунан адашпай жүрүүгө жол көрсөттүң. Күлүп туруп күлгөн бойдон бейиштин бакчаларында жүрүүнү жаратканым насип кылсын. Ооба, ушул күлүп турган жүзүңдөн нуру өчсө да, күлүп турган элесиң сени жакшы көргөн инсандардын жүрөгүнөн түбөлүк өчпөй сакталып кала бермекчи. Устазыбыз жаткан жериң жайлуу болсун. Канча жазып, канча төгүлсөм да ички дүйнөмдүн арманы түгөнбөчүдөй. Насиба Абдуллаева. 25 балам бар. Майрам Тажиева турмушка чыга элек кезинде кесиптештеринин алдында жаман болгонун унутпайт. Балыкчы шаарынын 57 жаштагы тургуну Майрам Тажиева 32 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келет. Аны менен аймактык кабарчы маектешти. Өзүнүн айтымында Балыкчы шаарында төрөлгөн номер 4-орто мектепти аяктаган. 1983 жылы Фрунзе шаарындагы жогорку окуу жайына тапшырып, аны 1988 жылы аяктаган. Андан кийин өзү окуп бүткөн мектепке орус тили сабагынан мугалими болуп жумушка орношкон. Ошондон бери аталган мектепте иштеп келе жатат. Менин мугалимдик кесипти тандап калышыма 2 киши чоң түрткү болду. Биринчиси класс жетекчим Аманидин Батырканов, экинчиси орус тилчи мугалимим Клавдия Шавхаростова болгон. Аман агайдын жаш болуп туруп бизге сабакты түшүндүргөнү, ар бир окуучу менен мүнөзүнө жараша сүйлөшө билгендиги жакчу. Ал эми орус тил чежейим орус тилинин кооздугуна, байлыгына үйрөттү. Мен да ушул адамдардай болуп мугалим болсом деп кыялданчумун. Мугалим дайыма жаңылануунун үстүндө иш алып барып туруусу замандын талабы. Ошондон улам мен ар бир өткөн сабагымда интерактивдүү жана жергиликтүү ыкмаларга негизделген инновациялык сабактарды өтүүгө аракет кылам. Эң негизгиси окуучу алган билимин турмушта пайдалана билсе, ошол мугалимдин жеңиши деп эсептейм. Эми 32 жылда көп эле ийгиликтер болду. Билим берүүнүн отличнигимин, билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен 2 жолу сыйлангам. Мыкты акыл кошчу, мыкты мугалим наамдарынын ээси болгом. Шаардык, облустук билим берүү бөлүмдөрүнүн грамоталары менен сыйлангам. Бир нече окуучум шаардык, облустук олимпиадаларда ийгилик жаратышкан. Соңку 3 жылда окуучум Нурсел Билимбекова жакшы ийгиликтерге жетти. Быйылкы окуу жылында орус тили боюнча шаардык, облустук, республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болду. 2016-2017 окуу жылында мен жетектеген 11-Б класснын 4 окуучум алтын тамга аттестатына таттыктуу болушкан. 32 жылда жүздөгөн балдарды уядан учурдум. Азыр алар мамлекетибиздин ар кайсы жеринде жашоодо өз ордуларын таап эмгектенип жүрүшөт. Менин окуучуларымдын окууда жараткан ийгиликтеринин негизинде жогоруда айтылган сыйлыктарга жеттим деп ойлойм, дейт педагог Айым. Ал жумушунда кызыктуу окуясы менен бөлүштү. Эми мектепте күн сайын кызыктуу окуялар болуп турат, анткени бул жер балдар дүйнөсү да. Бир күлкүлүү окуяны айтып берейин. Мен институтту жаңы бүтүп келем. 5-класска жетекчи болуп калдым. Жаңы жылдын алды болчу. Директордун кабинетине чакырып жатат дешти. Барсам мугалимдер көп экен. Анан кат жеже канча балаң бар деп сурап жатпайбы? Мен 25 балам бар деп жооп бердим. Анан бүт мугалимдер кат кырып күлүп жиберишти. Мен жаман болуп кеттим. Көрсө мугалимдердин балдарына белек берүү үчүн жазып жатыптыр да. А мен болсо классында сурап жатат деп жооп бериптирмин. Мен анда турмушка да чыга элек болчумун. Ал балдарым 1977 жылы туулган болчу, дейт Майрам Тажиева. Ал бош убагында китеп, аялдар үчүн журналдарды окуганды жакшы көрөт. 2 баласы бар. Уулум 27 жашта, күч органдарында эмгектенет. Кызым 22-де, быйыл университетти бүтүп жатат. Жолдошум Кумтөр компаниясында эмгектенет, кесиби боюнча инженер. Үй бүлө мугалим үчүн чоң роль ойнойт. Мугалимдин бош убактысы аз болот, керек болсо түндө да иштейт. Ошол учурда үй бүлөң сени түшүнүп колдоп турса, бул бакыт деп ойлойм. Мугалим ошондой ийгиликтерге жетишет, деди педагог. Булак турмуш кейжи.